Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Кыргыз тили сабагынан 10 класстарга арналган 4-чейректин 2 сабагын баштайлы. Маанайыңар жакшы деп ишенем. Ар дайым жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Бүгүнкү сабактын темасы этиштин татаал формаларынын жасалышы жана алардын түрлөрү. Сабактын максаты этиштин татаал формаларынын жасалыш жолун үйрөнүү жана алардын түрлөрүн кепте ыктуу колдоно билүү. Балдар, силер этиштин татаал формалары, алардын мүнөздүү белгилерин мурдагы өткөн сабагыбыздан окуп үйрөнгөнсүңөр. Анда эмесе эстеп көрөлү. Этиштин татаал формалары негизги этиш жана жардамчы этиш аркылуу түзүлөт деп айтканбыз. Этиштин татаал формалары эки же андан ашык этиш сөздөрдүн бир мааниге бириккен тобу аркылуу уюшулат. Ал эми алардын тутумун түзүп турган бөлүктөрүнүн бири кыймыл-аракеттик негизги маанини билдирип, негизги этиш, ал эми калгандары анын маанисин толуктап, жардамчы этиш деп аталарын билесиңер. Демек, этиштин татаал формалары негизги этиштерден жана жардамчы этиштерден түзүлөт. Этиштин татаал формалары эки сөздөн гана эмес, 3 сөздөн да жасалышы ыктымал. Мында биринчи сөзү негизги этиштен, ал эми калган экөө жардамчы этиштерден жасалат. Мисалы, экинчи балбаныбызда жеңилип, биз кубана албай турабыз. Бул жерде кубана албай турабыз деген этиштин татаал формасы. Сүйлөмдөгү этиштик татаал формада негизги маани биринчи түгөйү кубана аркылуу берилди да, калган сөздөр албай турабыз деген алардын маанисин толуктоо, тактоо максатында кошумча мааниде колдонулду. Демек, бул жерде кубана деген сөз негизги этиш, ал эми албай турабыз бул жардамчы этиш болуп саналат. Чакчыл формасындагы негизги этиштер менен жардамчы этиштердин тутумунан турган этиштин татаал формалары өзлөрүнүн берген маанилери боюнча ар түрдүү болушат. Алардын түрлөрүнө көңүл бурабыз. Кыймыл-аракеттин узакка созулушун билдирүүчү этиштик татаал формалар, кыймыл-аракеттин тездик менен капыстан болуп өткөндүгүн билдирүүчү татаал формалар, кыймыл-аракеттин аз жерден ишке ашпай калгандыгын билдирүүчү этиштик татаал формалар, кыймыл-аракеттин максатка багытталгандыгын билдирүүчү этиштик татаал формалар, кыймыл-аракеттин ишке ашууга даяр экендигин билдирүүчү этиштик татаал формалар, кыймыл-аракеттин жасалма мүнөздүү экендигин билдирүүчү этиштик татаал формалар жана кыймыл-аракеттин бүткөнүн, толук ишке ашканын билдирүүчү этиштик татаал формалар болуп бөлүнүшөт. Эми мына ушулардын ар бирине токтолуп өтөлү. Кыймыл-аракеттин узакка созулушун билдирүүчү этиштик татаал формалар негизги этишке а, ый, ып чакчыл формалары уланып, жана жат, отур, тур, жүр, кел, бер деген жардамчы этиштер жалгануу аркылуу жасалып, кыймыл-аракеттин узакка созулушун же кайталанышын билдирет. Мисал үчүн, жайлоонун салкын жели бир калыпта эбелектеп ойной берди. Көп койлор жуушап жатты. Бул жерде, бул сүйлөмдөрдө ойной берди, жуушап жатты деген сөздөр кыймыл-аракеттин узакка созулушун билдирүүчү этиштик татаал формаларга кирет. Мындай этиштик татаал формалар аркылуу берилген кыймыл-аракет сөз жүрүп жаткан учурда бүтпөйт, анда бүтүү чеги да көп көрсөтүлбөйт. Тек гана анын ошол сөз жүрүп жаткан учурда болуп жаткандыгы жана андан ары да созулары көрсөтүлөт. Ал эми кыймыл-аракеттин тездик менен капыстан болуп өткөндүгүн билдирүүчү татаал формалар. Тездик менен капыстан болуп өтүүчү кыймыл-аракет чакчылдын а, ый формасындагы негизги этиш менен түш, кал, кой деген жардамчы этиштердин жана ып формасындагы чакчыл этиш менен жибер жардамчы этишинин айкалышынан жасалат. Мисалы, артыкча сак, этият келаткан Батина сестее калды. Өкүнгөн Ардыккан Тургунбай
Жаш балача эчкирип шолоктоп ыйлап жиберди. Бекежандын аты ирелеңдеп барып жээкке чыга калды. Бул жерде сестее калды, ыйлап жиберди, чыга калды деген татаал этиштер кыймыл-аракеттин тездик менен капыстан болуп өткөндүгүн билдирип турат. Андан кийинкиси кыймыл-аракеттин аз жерден ишке ашпай калгандыгын билдирүүчү этиштик татаал формалар. Кыймыл-аракеттин башта алып барып аягына чыкпай, же аз жерден ишке ашпай калышы дайыма 3 сөздөн турган татаал формалар аркылуу берилет. Анын биринчиси негизги маани берүүчү бөлүк катары келет дагы, кийинки экөө аркылуу кошумча маани берилет. Грамматикалык түзүлүшү жагынан биринчи маани берүүчү негизги бөлүгү ып, экинчиси а, э формасындагы чакчылдан, үчүнчүсү жак формасындагы ташта, жазда деген маанилеш жардамчы этиштерден болот. Тиякка эрте жетели деп жатып, сени сууга агызып ала жаздадым. Бул мисалда агызып ала жаздадым кыймыл-аракеттин аз жерден ишке ашпай калгандыгын билдирип турат. Эскертүү: өтө аз санда болсо да кыймыл-аракеттин аз жерден ишке ашпай калышы ып формасындагы негизги этиш менен кыймыл-атоочтун мак формасы жалганган сал, кал, жибер деген жардамчы этиштин тутуму аркылуу да уюшулат. Мисалы, сиз айтпаганда атып салмакмын. Андан кийинкиси кыймыл-аракеттин максатка багытталгандыгын билдирүүчү этиштик татаал формалар. Негизги этишке чакчылдын ганы формасы жалганат дагы, бар, тур, кел, чык деген сыяктуу жардамчы этиштер айкашуу аркылуу бир максатка багытталган кыймыл-аракет берилет. Анан эмне? Жайлоого кымыз ичип, таза аба жутуп дегендей, эс алганы келбегенде деген мисалга көңүл бурсаңыздар, мындай маанини билдирүүчү этиштик татаал формалар аркылуу аткарылган кыймыл-аракет толук иштелип бүткөн болот. Андан кийинкиси кыймыл-аракеттин ишке ашууга даяр экендигин билдирүүчү этиштик татаал формалар. Мында кыймыл-аракеттин башталууга же ишке ашууга даяр экендиги, чакчылдын ганы формасы жалганган негизги этиш менен тур, кал деген сыяктуу жардамчы этиштердин айкашы аркылуу берилет. Мисал үчүн, оттун алоолонгон жалыны кичине басаңдаса эле карышкырлар кол салганып турат. Бир күнү жоламан экөөбүз сүйлөшүп жатсак, койлорубуз кошулганы калыптыр. Кийинкиси кыймыл-аракеттин жасалма мүнөздө экендигин билдирүүчү этиштик татаал формалар. Негизги этишке атоочтуктун ган жана кыймыл-атоочтун мыш мүчөсү жалгануу менен ага, бол, эт деген жардамчы этиштер айкашкан этиштик татаал формалар аркылуу жасалма мүнөздөгү кыймыл-аракет уюшулат. Мисалы, ал ыйлаганын сездирбеске тырышып, көзүн жеңи менен басып, демин ичине алып отуруп, күүнү тыңшамыш болду. Бул жерде тыңшамыш болду деген сөз кыймыл-аракеттин жасалма мүнөздө экендигин билдирип турат. Андан кийинкиси кыймыл-аракеттин бүткөнүн, толук ишке ашканын билдирүүчү этиштик татаал формалар. Кыймыл-аракеттин толук иштелиши, аякталышы чакчылдын ып формасы жалганган негизги этиш менен сал, кой, чык, кал, бил, бүт, кет, ташта деген жардамчы этиштердин айкашы аркылуу берилет. Мисалы, кабыл айтканы жатса, кемпир анын сөзүн бүтүрбөй жулуп кетти. Эми балдар мисалдарды иштеп көрөлү. Мисалдарда этиштик татаал формалар кыймыл-аракеттин кандай маанисин билдирип тургандыгын тапкыла. Бабам Манас колдо деп кутурган тиги калмакты качырып сала бергени. Бул кайсы мааниде? Ниязбек калта аарыган колдору менен терини арчыды да күлүмүш болду. Үйүр-үйүр жылкылар жайыт доло малдарды айдап кетип жатышты. Жерде кыймыл-аракетти аныктайбыз маанисин. Ойлонуп, силер төмөндөгүдөй туура жообун таптыңар деп ойлойм. Биринчи учурда кыймыл-аракеттин күтүлбөгөн жерден тезинен өткөндүгүн, экинчи сүйлөмдө жасалма мүнөздө экендигин, үчүнчү сүйлөмдө болсо кыймыл-аракеттин созулушун билдирип турат. Кийинки кыймыл-аракеттин жасалма мүнөздө экендигин билдирүүчү этиштик татаал форманы кайсы мисалдар менен аныктайбыз? Асы чакчылдын ганы формасы тур, кал деген жардамчы этиш, кошулганы калды деген мисал. Бсы чакчылдын ып формасы сал, кой, чык деген жардамчы этиштер. Всы айы чакчыл формасы жат, отур, тур, бер деген жардамчы этиштер. Гсы ганы формасы кел, чык деген жардамчы этиштер. Тсы атоочтуктун ган жана кыймыл-атоочтун мыш мүчөсү бол, эт деген жардамчы этиштер. Силер ойлонуп, туура жообун
belgilediňer dep oýlaýym.